52-ci skvajina bu жерден gaz çıgat. Природный gaz. Жаратылыштын gazı çıgat. Бирок бул gaz Тажикстанга кетип атат. Мына кырдын үстүндө биздин чегарачылар мурда турган кырдын үстүндө. Бул кырдын үстүнөн нары 500 метр чегарага, картадагы чегарага. Бирок биздикилер bu жака кайтып суубуз жок, чаңкадык деп түшүп кеткенден кийин түшүп келип биздин скважинаны кайтарып атат. Анан азыр биз келе турган маалда эле мынерге тажиктин солдаттары жүгүрүп келип, адамдарын кошуп алып келип, кырда турушат. Биздин территорияга кирип келип, кыйкырып эле турушат ошо жерде, тийбегиле эле. Себеби биз тийишип муну газды bu жака буруп койсок, аларга газ жок болуп калат. Буну мына көп жылдан бери эч ким эч кандай чара көргөн жок. Мына азыр кыйкырык менен, ызы чуу менен ошо жерге келдик мына. Анан кийин маселе туулат. Суу жок деп ошол жерден чегараны тиштап түшүп кетсе болобу? Мына чуңкурда түштү, эч нерсе көрүнбөйт. Тажиктер дөңдө туруп алып, биздин кыймыл аракетибиздин баарын байкап турушат алар. Мындай выгодный позицияны таштап кетишкен. Анан кийин ал жерден түштү, суусуз жок, майли чаңкадың, суусап түшүп алдың. Эмне үчүн биздин газ же нефти чыга турган скважинанын жанына келип, скважинаны кайтарасыңар, чегарачылар. Мен ушу суроого мен таң калам да. Ушуну ким заказ берди? Эч кимди тийгизбей карап турду. Вот ушу суроолорго жооп бериш керек болот. Азыр бул жерден газ чыгып атат, чыкпайт? Чыгып кетип атат. Давление менен. 9 менен кеткенде бул газ өтө суюк да мына. 19 атмосфера менен кетип атканда бул өтө көп кетет. Потому что машинанын баллону 2 атмосфера. Бул 9 атмосфера менен турбанын ичинде аткан октой скоростта кетип атат азыр. Газ. Буну биз жака буруш үчүн чоң техникаларды алып келип, зада өтетиш керек. Мына 3000 метр чуңкурлукка сууду качат этип, столба, водяной столба түзүп, анан газды чыгып аткан жерине кайра кайтарып суу кармап турат. Анан мунун үстүндө ремонт иштерди кылып, bu жака кайтарып, буруп, сваркалап, улап, өзүбүз жака кайтарышыбыз керек. Анан кийин кайра сууду алып туруп, анан газды жөнөтүш керек. Андай кылыш үчүн оор техника эмес, өзүбүздүкү киргизбей атышат. Жөн эле жеңил машина менен. Вот проблема ушунда. Мамлекеттин жетекчилерин дагы мына пограничный службанын командующуй Шаршеев деген башын айландырып, башкача информация берип атат. Муну мен жогорку кеңеште, өкмөттө, Совет Безопасностька каратайын деп ушунга аракет кылып турган. Касылган жагым эмне?